Жүзүн көрсөткөсө келбеген каарманыбыз үстүбүздөгү жылдын башында интернет дүкөндөрдүн биринин курмандыгы болгонун айтууда. Буга чейин аталган аккаунт Instagram баракчасында тынымсыз сунуштамага чыгып, соңунда бут кийин буйртма берген. Интернет дүкөндүн ээси алгач товардын акчасын толук төлөөнү өтүнүп, антпесе айрым кардарлар бизди алдап кетип жатат деп түшүндүргөн. Мындан улам каражаттын баарын онлайн банк аркылуу которуп, тактама чегин кошо жөнөткөн. Ошентип бир аз убакыт өткөндөн кийин аталган аккаунт анын баракчасын блокко салып, дайынын жоготкон. Кайра бара алышалган жокмун. Чалайын десем дагы заблоктомун. Бирок башка аккаунттан кирип карасак, бул магазин ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат дагы эле. Буга чейин канча адамдарды алдап кеткен жана да канча адамдар алданат белгисиз. Учурда интернет дүкөндөр көбөйүп, жарандар үйдө же жумушта туруп каалаган буюмун ала алышат. Дегенменен бардык эле интернет дүкөндөргө ишене берүүгө болбойт. Алардын арасында алгач ар кандай акцияларды жарыялап, арзан товар менен элди кызыктырып көздөгөнүн алган соң жок болуп кетишет. Алардын кылтагына Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын башкы сүрөтчүсү Закир Салиев дагы илинген. Ал TikTokко кирип, MobiKG сайтынан 20 миңге ноутбук буйртма берип, акчасын которгондон кийин аталган кызмат изден жашырып кеткенин билдирүүдө. Бирок ушул номер дагы эле иштеп атат экен. Анан ошол номер менен байланышып, сүйлөштүк. Алар адрести айтышты, дарегин сурасам, ошто деди, келечек экинчи этажда. Анан булар менен байланышып, анан биз азыр көп чалуулар болуп атат, срочно деп мени шаштырышып, эртерээк акча салыңыз, болсо товар калбай калат деди. Анан мен да шашылып, ошого алдан калдым. Товарды салабыз дешкен экен, анан эртең менен кайра буларга чыгайын десем, булар мени кара тизмеге киргизип койшкон да. Кара тизмеге киргизип, анан кийин башка телефон менен аракеттенip көрдүм, ал телефонду дагы мен кара тизмеге киргизип коюшту. Ушундай эле максатты көздөп өлкөнүн президентинен тарта депутат, мамлекеттик чиновник, ырчы алып баруучулардын атын жамынган жарнамаларда интернет желелеринде тарап жатат. Мындай жарнамалардан сак болууну чакырып, президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы дагы Facebook баракчасына билдирүү калтырды. Анда маалымдалгандай, айрым интернет дүкөндөрү президенттин аты менен көп акча табууга сунуштаган жарнамаларды таркатып жатышууда. Урматтуу достор, социалдык тармактарда белгисиз шылуундар президент Садыр Жапаровдун видеосун колдонуу менен үнүн жасап, кандайдыр бир коммерциялык долбоорлорго катышууга чакырык жасаган видео роликтер таратылып жатканын кабарлайбыз. Аз акча салып кыска убакытка байып кетсең болот деген өңдүү, күмөндүү иш-аракеттер жалган маалымат экенин белгилейбиз. Соц тармактагы маалыматтардын көптүгүн эске алуу менен кандайдыр бир шектүү билдирүүлөр болсо, шылуундардын курмандыгы болуп калбашы үчүн маалыматтарды расмий булактардан тактап коюуну өтүнөбүз. Ички иштер министрлиги алдамчылыктын дагы башка түрлөрү да пайда болуп жатканын кабарлайт. Анда адамдардын видео же сүрөтүн пайдалануу менен бирөөнүн мүлкүнө ээ болуу аракеттери көрүлүп жатканы айтылат. Мындан улам бул аракеттерге барган шектүү кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык беренеси боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылышын эскертет. Милиция кызматкерлери жарандарды сак болууга чакырат. Учурда кибер кылмышкерлер алдамчылыктын жаңы түрлөрүн, схемаларын ойлоп тап, өздөрүнүн курмандыктарын туш келди тандап алышат. Ыңгайсыздыкка калып калбаш үчүн, душар болуп калбаш үчүн кыраакылыкты жоготпой, этият болууга чакырат. Ушу кыргыз элиме айтат элем, ушу ишенбестен, ушу бирөөлөрдүн сүрөтүнө койсо эле, жакшы сөздөрүнө деле учуп кетпестен, так акыйкат өзүнү тактап алып туруп, анан кийин ушуга окшогондор менен мамиле кылса деген менин оюм бар. Банк кызматкерлери дагы белгисиз алдамчы сайттар аркылуу шылуундарга алданып калбоону эскертип жатышат. Сиздердин эсептик маалыматтарыңызды билип алып, картаңыздагы акчаңызды урдап кетиши мүмкүн. Ар кандай операцияларды жасоодо банктан алган тастыктоо коду жазылган SMS маалыматтарын эч кимге бербеңиз. SMS ырастоолору сиз үчүн гана экендигин эстен чыгарбоо айтылат. Бул сиздин картаңыздын пин конверти, ичинде сыр сөзү катылган. Сыр сөзү эч кимге көрсөтпөшүңүз керек, жашыруун, сиз гана билесиз. Этият болуш керек, карталарды көрсөтпөш керек, первый очередь карталарды сурайт. Бир таанышым, досум алып коюшту, ушинтип картасын. Түзүк эле сумма алып коюшту. Менде эмне болду? Квартира боюнча болду. Квартира боюнча рекламага беришкен, зайынт эткенге залог акча которулуп, оказывается фальшивый болуп чыкты. Акча салгыла деп акча которгондон кийин ал өчүрүп коюп, ошол бойдон ал акет эле өтө катуу ооруп, неме болушту, инсульт болупчу.
Учурда кибер кылмышкерлер алдамчылыктын жаңы түрлөрүн жана схемаларын ойлоп табышууда. Бул боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына 2023 жылы миңдеген жарандардан билдирүүлөр түшкөн. Анын ичинен 329уна кылмыш иши козголгон. Келтирилген зыян 196 миллион 719 миңди түзгөнү маалымдалган. Бириктирилгендер менен биригип 126 гана соттун кароосуна жиберилиптир. Ал эми 111 иши өндүрүштөн кыскартылыптыр. Бул эми 111 иши өндүрүштөн кыскартылганы баягы тергөө учурунда төлөп берип коюп, ушундай учурларда же болбосо тергөө жүрүп атканда башка жаңы жагдайлар ачылып калып, ошондон кыскарып кетет да иштер. Бул деген азыр негизи мыйзамда да көрсөтүп койгон. Эгерде тил каты бар болсо, же болбосо келишим түзүлгөн болсо, же болбосо обязательство деп коет, милдеттемелери бар болгон болсо, анда кылмыш 24 сааттын ичинде кыскарыш керек, материал кылмыш кодон баш тартылыш керек деген мыйзам бар да. Тармактык маркетингтер боюнча дагы профилактикалык социалдык роликтерди чыгарганбыз. Быйылкы жылы дагы 2024 жылы дагы интернет магазиндеринен же болбосо жана жоголгон документтерин таап алуу боюнча кайрылган жарандардан жана сүйүнчү пулдарын которуңуз. Биз сизге документиңизди таап алдык деп ушундай жол менен дагы алданып калган жарандар бар. Ошолордун алдын алуу боюнча дагы социалдык ролик даярдап коомчулукка жарыяладык. Буга чейин интернет айдыңындагы шылуундарга чара колдонуу тууралуу парламентте да көтөрүлгөн. Анда депутат Мейкимбек Абдалиев анын видеолорун пайдалануу менен акча сунуштап жатышканын айтып, аларды жазага тартуу керектигин билдирген эле. Бизде Кыргызстанда интернет айдын контролдогон бир кызмат барбы? Кызмат жок болсо, бир кызмат ачыш керек. Анан маалымат коопсуздугу деген бизде Кыргызстанда болуш керек. Мен жакында көрдүм, мына президентибизди дагы ушинтип чыгарышты. Буну жасаган адамдарга, ошол аккаунттарга кармап жоопкерчиликке тартышсын. Асия Сыдыкова, Мирза Сапаров, Регион телеканалы.